Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Нургүл Бакирова Кыргыз-Түрк Манас университети уюштурган 2-чи эл аралык үй-бүлө жана баалуулуктар симпозиумунун ишине катышты. Иш чаранын ачылышында сөз сүйлөгөн Нургүл Бакирова үй-бүлө жана баалуулуктар аталыштагы бул эл аралык симпозиум бүгүнкү күндүн эң орчундуу маселелерин талкуулоого мүмкүнчүлүк берген өтө баалуу аянтча экендигин айтты. Үй-бүлө улуттун тамыры, мамлекеттин тиреги, коомдун башарды. Мындан тышкары Жогорку соттун төрагасынын орун басары өзүнүн кесиптик тажрыйбасынан мисалдарды келтирип, мурда жарандык иштерди карап жүргөн мезгилинде ажырашуу жолуна түшүп калган жубайларды мүмкүн болушунча жараштырып калууга аракет кылып келгендигин белгиледи. Анын айтымында мындай иштердин 70-80%га жакыны кайрадан ынтымакка келип, никени сактап калуу менен аяктаган. Жарандык иштерди карап жатканда, никеден ажырашуу категориясындагы иштерди караганда 70-80% кайра аларды жараштырып койчумун. Ошол мен жараштырган үй-бүлөлөрдүн көбү азыр жашнакай бала чакалуу болуп жашап жатышат. Günümüzde de nüfuslaştıran tüm aileler tutuklu olarak yaşamaktadırlar. Азыр практикада мунун айкын мисалы катары никени бузуу боюнча сот иштеринде жана мен айткандай судьялар жараштыруу институтун активдүү колдонушун айтууга болот. Жана мен ошого судьяларды дайым үндөп келем. Симпозиумдун ишине Түркия, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Түндүк Македония, Азербайжан, Нигерия жана Улуу Британиянын жогорку окуу жайларынын окумуштуулары жана окутуучулары катышты.